Эми ар бир провокацияга алдыра берсек, азыр Ош базарда баары менен эртең мененки таңкы 5ке чейин урушуп, азыр ызылдаша беребиз. Ал менен иш жүрбөйт. Мындай кылалы, ар бир кызматкер юридикалык жактан өзүңөрдү мыйзамдуулугуңарды сактап, Биз үчүн жүрөсүңөр да, туурабы? сиз үчүн Да, эл мыйзам үчүн бар да, Жок, мыйзам эл үчүн иштеш керек да, туурабы? мыйзам эл үчүн иштеш керек. Бирок эл ошол мыйзамды сакташ керек. Телефон сатып атасызбы, байкес? Иә. Жок сатпайм. Эгер андай фактылар бар болсо, сизде же болсо сиздерде бизге бериңиз. Ал кызматкерге сөзсүз дисциплинарный взыскание берилет. Мен ишимди алып барып атам. Эске айтып атам, эгер протокол жакпаса, не согласен болсо, соттун кайрылыңыз. Соттун чечими менен баары чечилет. Сейчас поедем на территорию Ошского рынка. В связи с последними обстоятельствами, которые вчера было опубликовано, да, также в YouTube каналах, были специальные провокационные действия в отношении наших сотрудников, лица, которые продавали телефоны, а также занимались стихийной торговлей. На провокационные действия никак не реагируем. Если снимают на фото и видеофиксацию, если просят удостоверение, либо причину определенных наших действий, все обосновано в рамках закона. Мы несколько раз просили, чтобы они соблюдали элементарные вещи, да? Но раз не хотят понимать, придется тогда уже действовать по-другому. Мен саткан жок. Жок, чын атам плохмо? Ошо күнүгө эле сатып атпайсыңарбы? Баягы эскерткенми сатпаңыздар. Бирөө ушу сиздин колуңузду жеп отравление болуп калышы мүмкүн биякта, туурабы? Аны ким карайт? Ким жооп берет? Мен сүрөп кетип атам мен. Ары бери тартып кетип. Все, буну изъятие кылып коелу. Кана неме грузовый? Чүй бишналево грузовойго салыңыз. Пока мияка тизип туруңла. Барын. Жакта мен. Байке, мен укпай так сүйлөп коюнчу. Байке, мен буякта местомдо турам. Эже келди да, мону карамап карап турчу, мен биякта местом жаап берейинчи. Жекесим, мына түшүндүрүп берейин кыргызча, кыска нуска. Бул чүй көчөсү. Чүй көчөсүнө чыгып сатып атасыңар. Бул бир. У коюңуз, у коюңуз. Экинчиден, бул жак спецтрасса. Бишкек шаарынын аймагындагы эң чоң көчөлөрдүн бири. Чүй көчөсү, Советский көчөсү, баягы эле Билинка бизге өнүп калгандар, ошол көчөлөрдө башаламандык соода сатуу болбош керек. Мындай кылалы, сиз айтып атпайсызбы, меники эмес, мен тааныбайм, билбейм күндүкү деп. Карап тур. Ошо укпайсызбы? Алып кетет кызматкерлер. Билет каяка алып барат, баары саткандар. Изъятие кылат, келет, протокол түзүп берет. Болду эжеке, кайра товарын кайтарып беребиз. Мыйзамга баш ийпебиз, все. Адамдар тачкасын алып коюп атасыңар да. Ооба, изъятие кылынат мыйзам чегинде. Бирок кайра берилет. Товарларына кошуп алып коюп атасың. Товарларын баарын мен сизге түшүндүрүп берейин, кандай болот мыйзамга баш ийгенде. Кызматкерлер протоколун түзөт, ар бир алынган окаттар, мисалы, мыйзамга баш ийбеген стихийный торговля боюнча сизге түшүндүрүп берип атам. У вас не перебивайте, да, пожалуйста. Все товары, которые они продают, ребята забирают, и каждый они актируют. Например, крем какой-то раз, духи 2, 5 спортивок, 10 обуви. Это все актируется, это все делается фото- и видеофиксацией. Люди приходят, забирают свои товары, протоколы выписываются, товары возвращаются. Все в рамках закона. Биз үчүн жүрөсүңөр да, туурабы? Сиз үчүн? Да, эл Мыйзам үчүн. бар да, Жок, мыйзам эл үчүн иштеш керек да, туурабы? Мыйзам эл үчүн иштеш керек. Бирок эл ошол мыйзамды сакташ керек. Сиз сурооңузга мен жооп бердим. Бул бир. Экинчиден, кызматкерлердин жумушуна тоскоолдук жаратпаңыз. Бул эки. Үчүнчүдөн, сизге эле айтып атасыз, бул тияк кылат. Сиз каяктан билесиз бул адамды каякта? Мен өзүм жооп берем. Каякта окат кылат. Ар бир адам, сиз Кыргызстан жараны болсо, туурабы? Сиз өзүңүзгө жооп бересиз. Мен өзүмө жооп берем. Ар бир кызматкер өз кылган жумушуна өзү жооп берет. Не согласен болсо, соттун кайрылыңыз. Соттун чечими менен баары чечилет. Телефон сатып атасызбы, байкес? Иә. Жок сатпайм. Байкесде мындай да. Бул жак Ленин сотуда түйүңөрдөчү. Ленин соттун түйүндө, Ленинский райондун. Мыйзамсыз телефондор сатып атасыздар. Туурабы? Сатпайлы. Байкес, мен, например, сизди колуңуздан кармаган жокмун да. Элдер келип атат, телефон сурап атат, сиздер сатып атасыздар. Бул не болгон телефондор ким билет? Балким урдалган. Балким бирөө автобуста кетип барат, же маршруткада кетип бараткан телефон урдалып келип сизге сатып атат. Сиз ал телефонду кайра сатып атасыз. Сизде телефон документи калган 4 телефон документиси байкес. Мисалы, сиз бир телефон документи бар экен, макул. Анда азыр сверять этиш керек, викод немеси мененчи. Эл көтөрүп келет, бети сынган телефонду, же жана зарядка сайган, же иштебей калган телефонду биз алып кирип, восстановить этип, анан алып чыгып кайра 200 сом үстүнө коюп сатабыз. Азалык менен Желенкоздо 1,5 миң орун место. Промакс алганга мен 40 миңден 70 миң сомго сатапсыңар. Пример айтып атам да сага. Бул жерде эле иштебиз да, бул жакка көргөнбүз. Ошол үчүн эле бу жерде жумушубуздар ушундай. Биздин жумушубуз көп. Хорошо. Закон менен жумуш болот. Сиздин деле кызматкерлердин жумушу силерди кыйнамай эмес, карапайым элди кыйнап, окатыңарды алып,
же сөзсүз протокол түзгөндөн биздин кызматкерлер деле ал үчүн медаль албайт, мисалы же грамота албайт. Эми булар деле өзүнүн мойнуна жүктөлгөн милдеттери бар да. Алардын ар бир кызматкер аткарат. Кийим болобу же тамак аш болобу, баягы эле телефондор болобу, бул туура эмес көрүнүш да. Бул бир. Ана сиз да байке, биз да түшүнөбүз, сиз ыйлап атасыз. Протокол түзүлсө, окатыбызды алса кандай кылат? Биз эми азырындай кылалы, кызматкерлерге тапшырма беребиз. Караштырсын ар бир эми балким инвалидность менен ооруган кишилер бар, эптеп окат кылгандар бар. Мисалы анда түшүнөбүз. Эжекелер, акыркы жолу эскертели, баарыңаргачы суранып чыгырсаңар, мыйзам чегинде базардын ичине кирип сатыңыздар. Эгер окшошпай атса, сиздерге орун жок деп атса, бизде бул жакта Ош базарынын чоңуба старший карай турганчы, ошого кайрылыңыздар. Бири-бирибизди эмеске айтып атам. Ит мышык болуп, менин балдарым коолап, силер кайра качып жүргөндөн мыйзамдуулук эч болбойт. Баарыбыз бир нерсеге келели да. Ошондой кылалы. Макулсузбу сиз? Жок, мен макулмун. Бирок уга турган болсоңор, Мен айткан болсоңор, вторник күнү түшкө маал баарыңыздар жумушка келе отуруп сүйлөшөлү. Сиз айтып атасыз, ГКМБга бардым, прокуратурага бардым, мэрге, вице-мэрге. Эми мага келген жоксуздар. Ош базарды биздин кызматкерлер курировать этет. Мисалы, биз сүйлөшөбүз, кандай бир жолдордун эми сиздерди кыйнагандан кажет жок, туурабы? Эжеке, бул баягы эле Бишкек шаарына айма туристтер өтөт, көрөт. Эми өнүгөлү да, карайлы да. Мен сиз айткан жокмун, туристтер үчүн жашаңыз деп. Эми Бишкекте порядок болуш керек деп атам да. Мен сиз Бишкек порядок эле ушу менен эле порядок болбой калды. Ар бир өзүнүн линиясы бар. Ар ким өзүнүн жетекчиси карайт. Вторник күнү жолугалы биз вторник күнү жолугуп кабинет менен сүйлөшүп, балким биз Ош базары менен мен байланышып сүйлөшөм, кызматкерлер бир ортого келели. Макулбу?